бир топ адамдар сапарда эле дейт. Анан сапарда айрымдары субханаллази саххара лана хада ва ма кунна лаху мукринин ва инна иля роббина ламунқалибун. Унага отурарда мейли ат болобу эмне болот, ушул дуаны айтабыз, сүннөттө келген. Ушул дуа айтылганда арасынан бирөө кашаң төөдө отуруп баратканын көрөт. Жакшы жүрбөгөн, жай жүргөн төө. Анан ушундай кесир сөздү сүйлөйт. Бул дуада эмне дейт? Дуада Аллах Таалам бар нерседен аруу жолубузда бизге жеңилдетип берди. Эгер Аллах Таалам жеңилдетпегенде биз мындай оодарылып, кыйынчылык абалда түшүп калып калмакпыз деген маанида. Анан ал адам жана минип аткан төөсүн мындай Аллах Тааламдын бизге жеңилдеткени ушулбу деген мындай кесир сөздү сүйлөйт. Кашаң төө менен эмнеси жеңилдетилди бул жолубузда дейт. Ошол сөздү айткандан кийин эле бир аз өтпөй дейт, төөдөн кулап адам моюну сынган болот. Кашаң болгон төөдөн кулап моюну сынган болот. Ошон үчүн биз кандай машинада отурбай эле эски болобу, жаңы болобу, жакшысы болобу, ушул дуаны айтуудан кайдыгерликте болбойлу жаттап алып, себеби Аллах Таалам жеңилдетип бербесе, жеңил деген нерсе оор болот, жакын деген нерсе алыс болот. Унага отурганда субханаллази саххара лана хада ва ма кунна лаху мукринин ва инна иля роббина ламунқалибун. Шейх Абдуразак Аль-Бадр хафизахуллахнын сөзү. Айрыкча жаштар, кээ бир адамдар машина мингенде өтө минген унаасына ишеничте дейт. Машинасы жаңы, ар кандай катуу айдап кырсыктарга учуралып, өмүр бою майып болуп калгандар канча. Ажал келип ошол жерден өтүп кеткендер канча. Эмнени айтат? Шашпаш керек. Адам кандай болсо да өзүнө ишеничте болуп, Аллах Тааламды унутуп, дуа зикирлерден, Аллахка таянуудан алыстап кетпесин. Кайсы учурда адам өзүнө таянганда сөзсүз бир балеге түшөт адам. Адам малсыз. Субханалла, эгер Аллах Таалам бизди ырайымына бөлөп жардам бербесе, ийгилик бербесе, бат эле кулап куруп кетебиз. Кээ бир учурда адам алсыздыгынан, кайдыгерлигинен, Аллахтан алыстап кеткендигинен, ыйманы түшүп кеткендигинен айрым бир материалдык нерселерге, машинасынын жаңысына же жаштыгына, ден соолугуна таянып, туура эмес кадамдарга барат.